Өлкө аймагында кырк убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын, айдоочулардын одоно мыйзам бузган учурларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү Hyundai үлгүсүндөгү автоунаа мамлекеттик номери жок жана терезелери караңгылатылгандыгы үчүн инспекторлор тарабынан рейд учурунда токтотулду. Айдоочу ар кандай шылтоону айткан менен мыйзам чегинде унаасы айып короосунда токтотулду. Ал эми айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилди. Başka kişinin emniyeti. Başka. Просто мен айтамын, сіз мен танымайды. А сен өмірі көп болса, мындай іш болмайды болшы. Мені да танымайды болшы. Мен қалажым болған. Қатар тізбеппін да. 45 дроп 6 дегенін жазып көрсетсең. Арқасы да. Мына бұл қара. Закреплен, садыгы тұрады. Значит, мына қанша жылы 22 жылы. Кеше яғында сұрады. Не значит са? Ана 45 миллион жер аламын десе 45 сұрасақ, не паспорт паала дейді. Биздин редакцияга Бишкек шаарынын Ленин районунун Агыргө жаңы конушунун тургуну Курбанов Абдыжапар жашап жаткан үйү талашка түшүп, соттон адилеттүүлүк сурап, бирок таба албай жатканын айтып, арыз менен кайрылган. Аталган дарекке барганыбызда мындай окуяга туш болдук. Топкеп көрсем үйдү салып, мен айтуга документ алып келип бер, документ. Я милиционер сделаю себе документ дейт, кетип калат. 9 жыл күтөм, документ жок. 9 жылдан кейін кичине балам 2 класстагы балам онду бүтөт паспорт алат. Прописка кылыш керек. Буга бардым, жок, Москвага кеткен, качып жүрөт. Документ ала албайт да. Алайын десе, мына архивдерден садык турдап, не значит за. Жок, жераган эмес ондай. Балам паспорт алгандан кейін Акимовка мен барам. Бардан айттым 9 жылдан жашап атам. Өткөл бере албайт, жерин көмөсү экен. Десем, арыз жазыңыз dedi. Арыз жаздым. Ошондо бул 96 жылдан бери сиз жашап атасыз. Менин билишимче, сиздин өзүңүздүн айтымыңыз боюнча. Анан бул участокты биз турган аймакты жер тилкесин кимден кантип качан сатып алгансыз, ошол туурасында кагаздарыңыз барбы? Ошо 96 жылы келип алгам, 9 жылдан мен кылдым. Өткөл бере албайт, 9 жылдан кийин акиметке барсам, мен аялыма закреплен Курбанов маркетеп эме чыгарып бердим. Бул жер накты эле меникичи. Үйдүн чоо жайы чындыгында талаш жараткан окуя экен. Себеби экинчи тараптын колунда соттун чечими, үйдүн жана жер участогунун тийиштүү документтери бар. Окуянын өнүгүшү алдыңкы мүнөттөрдө.
Yok, onu şundan Söz vermeysin. davet Biz duyuvatkan için aytып отырмыз. Өзүңүз билесиz бирок. Sozulup bitti da ya. Болду, бүттү. Азыр чыгат, азыр чыгарып алат дагы. Азыр дагы чыгарып. Siz eşlik kıla almay kalасыз Жапар аке. Байке, просто Макул болуңуз тагы хозяйка. Makul mu dedi? Макул. Эртең Yok, onu yok da şu. А мен кайсы папа башка жактан таап. Yo, şunu izleyip tavayım biraz. Издеп баягыдан бери таап. Байке, баягыда эле табышыңыз керек. Жок, оны 6 ай мурун, 6 ай 5 ай мурун келгендик аяк ошондо эле. Менин деле жумушум бар, мунун деле биз кошуна уятыбыздан келип турабыз эми. Кой эми байкени убал деп. Ошол жерде бир жаман сөз уккан жокпуз. Жакшысы эмнен бир чайын ичип жүрөбүз. Кой эми бөдө кырсык болуп чыгып кетпесин депчи. Анан чечиш керек да сөз менен аз битти. Мындайда бұл адам Курбанов, мен апамдың туғаны, брат. Баткенде мен апам өзінің үйін буға беріп қойған, его сестре на пользование. После нескольких лет она еще сказала, чтобы я отдал свой участок на временное проживание ему. Я его привел, он сам не отказывается, привел. Он сказал, я поживу, уйду деген, өзім оңашында деген. Но ему так понравилось жить, что он думал, что это его. Ленинский райондан барып, бір қағаз алып келген. Это все документально в суде доказано, что он достал эту бумагу, что этот участок его. Но когда мы начали разбираться, следствие, эта бумага, разрешение на это, что он отменили ленинские. Мыйзамга ылайык соттун чечими чыккан соң мүлк соттон жеңип чыккан тарапка берилет. Бул тууралуу сот аткаруучу мындай дейт. Baksaçlı ana ben arzumundaydı. Yani sile boştağına. Şimdi caş seseme şuna geldik birden kolu çıkarağız deyip beklediğiniz kesene. Biz Leyla rayonunda Yani son çeşim çalgan da bitti gazete. bizde sottun çeçimi var. Çok da çıkar kaçıp gelmedi mi karar? 2013 yılı 19 fevralda sottun çeçimi çıkan gücüne girgen Leyla rayonu sottun çeçimi. Аталган дарек боюнча. Аталган дарек боюнча чечим чыгып, gücüne girip atkarуу барак жазылган бул боюнча. Бул азыр gücüндө. Бизге аткарууга 2020 жылы түшкөн. Бул жакта аткаруу барактын негизинде бул тарапка сунуш берилип, бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келет. Ошон үчүн бүгүн мажбурлоо түрүндө аткарууга келдик. Анан бир сурооңуз бар. Азыркы убактылуу жашап аткан тургун, убактылуу жашап аткан тургундун колунда бир катар түшүнүк каттар жана прокуратуранын бир катар ушул мыйзам талаасына келгенде бул туура эмес чечим болгон деген кагаздар бар экен. Ушулар туурасында сиздерде бир аз маалымат барбы? Маалымат бар бул боюнча. Бул аксакал көп жолу кайрылган. Бул боюнча көп жолу отказ болгон. Биздин ишке эч кандай тиешеси жок бул боюнча. Бизде азыр күчүндө турат аткаруу бар, ошон үчүн бияқта аткарып беребиз да. Эки тарап канчалык талашып тартышып жатканы менен мыйзамга баш ийип үйдү бошотууга туура келди. Boşuna. Emne de жаткан, кетпишке жаткан. Бирөө келсин, мен ордуна коюп көрмүшсүз өзүңүз. Bunlarda жалпы болот бар. 26 жылдан А биз Рассуждать бул аябай жеңил да. Сиз өзүңүздү биздин положение коюп койсоңуз, анан ошого жараша чечип. Ушуну башында чечип алган. Көп жолу возможность бердим мен буга. Баткендеги үйдү сатып дейт. Анан 3 жыл күттүм. Срок чойдан эле. Не надо. Чойлап деп ойлобоңуз. Чойпай бүттү байке. Акыркы сөз болуп атат азырчы. Бүттү. Азыр Бир акыркы сөз болуп атат. Байке бир сөзүңдү айт дейли, сиз айтыңыз. Болбойт анда. Ал ортодо 25 жыл кошуна болуп жашаган коңшулары Абдыжапар Курбановго болушуу аракетин жакшы эле көргөн менен мыйзам деген мыйзам.